Жумгалдан бeri келиптир команда. Бул өзүбүздүн Атбашы районundагы Казбек командасынын оюнчусу Исмайыл Шерманбетов 53 жашта. Ошого карабай, өзү жан дилин берген хоккей оюнунан дегеле кол үзгүсү жок. Ал эми анын мындай сүйүүсү айылдагы жаштарга дем берип, учурда казбектиктер облустук, республикалык деңгээлдеги биринчиликтерде купулга толоорлук оюндарды көрсөтүшүүдө. 10 жылдын тегереги болуп калды. Район ичинде ойноп турабыз. Жумгалга чейин барып ойноп, Бишкекке барып ойноп атабыз. Нарында болот, Нарынга барып ойнойбуз. 8-класстан өйдө ойнойт. Эң улуусу да мен міне 53-ке чыктым. Дагы эле балдар ойноп берди, ойноп атабыз. Талай ээлери болгондуктан бул жолу казбектиктерге ийгилик жылмайып, алар баш байга үчүн болгон финалдык оюнда Жумгал районунун Байзак Баатыр 1 командасын 3-2 эсебинде утуп алышты. Дейинкиси Атбаштын Кызыл Тоо айылындагы күч сынашууларга Ысык Көл жана Чүй облустарынан курамалар чакырылса да, негедир алар келе алышпады. Спорт ассистенттин пикирлеринде алар катышкандарында Беш Сардын кубогу үчүн таймаштар мындан да алдаганча кызыктуу болмок. Бул жогорку кеңештин экс депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин салган борту ушу менен быйылкы жыл менен 5-жыл болот. Тилекке каршы Ысык Көл областынан Долон командасы келмек, анан кыздар командасы келмек. Ошо кыздар командасы мурунда келип оюн көрсөтүп кеткен. Быйыл ошо келбей калышты окшойт. Антсе да мусталасына чыгышкан 6 команда мүмкүнчүлүктөрүн жетишинче чеберчиликтерин көрсөтүп, күйөрмандардын кубаттоолоруна арзышты. Тайпалык оюндардын жыйынтыгында алдыга сурулушкандар өзара беттешип, байгелүү 3-чү орунга Жумгал районунун Байзак 2, 2-чи орунга Байзак 1 командалары көтөрүлсө, баш байгеге Казбек курамасы ээ болду. Эми уланта беребиз, бул оюндун баардыгы жерге монда борт куруп бергенден кийин балдардын баары ойноп атат. Президенттин өзүнүн сөзү бар да. Жаштарды өнүктүргүлө, спортту кармагыла деген Садыр Нуркожоевдун биринчи айткан кеби бар. Бизде Беш Сарыда бир топтор бар, чемпион мира чыккандар бар, призер миралар бар. Көптөгөн борьба на поясах. Бизде өзүнчө 300 бала тренировка кылат. Ошол жерде бокс бар, классический войны борьбасы бар, кыргыз күрөшү бар. Өзүнчө стадион, өзүнчө 3 спортивный зал бар. Муну 4-чү зал деп койсок болот. Андан башка жерлерде ушул кысыгуу менен спортту иштеп атышат. Ал эми эртең деңиз деңгээлинен 3,5 метр бийиктиктеги Аксай өрөөнүндөгү Көлсүү көлүндө Баш калаанын жана Нарын облусунун курама командаларынын жолдоштук беттешүүсү өтмөкчү. Табиаты өтө кооз, жайгашкан жери уникалдуу бул аймакта учурда күндүзгү суук 30-35 градуска чейин жетүүдө. Бөлөкбай Шербеков, Нурбек Рахманов, Атайын заманауи студиясы үчүн Атбашы району.